Салам достор, биздин бүгүнкү темабыз оң жана терс сандарды кошуу жана кемитүү. Жанагылардан биз бүгүн көптөгөн мисалдарды чыгарабыз. Мисалы -7 кошулган 5 болсо, муну кантип чыгарабыз? -7 бул биздин карыз акчабыз. Эгер биз 7 сом карыз болсо, бул болсо +5 деп турат. Магазинге 7 сом карыз болуп 5 сом берсек, эмне калат? 2. Бирок бул өзүбүздүн акчабызбы же карызбы? Бул карыз. Ошон үчүн биз минус жазабыз. Биз демек эмне? 7 сом карызыбыз болсо, 5 сом төлөсөк, дагы биздин 2 сом карызыбыз калат. Кийинки мисал -3 -8 боло турган болсо, бул эмнени билдирет? Ар дайым сандар өзүнүн алдындагы белгини алып жүрөт жана ал карызбы же өзүнүн акчасыбы ушуну көрсөтөт. Минус белгиси тургандыктан бул эмне? Карыз. Бул дагы минус, демек бул дагы карыз болуш керек. Экөө тең карыз. Биринчи биздин 3 сом карызыбыз бар болчу. Андан кийин дагы 8 сом карыз ала турган болсок, канча болот жалпы? 11. Бирок мунун баары карыз болгондуктан терс белгисин жазабыз. Ал эми мисалы -13 плюс 20 боло турган болсо, -13 бул карыз. Ал эми бул плюс 20 болгондуктан эмне? Өзүбүздүн акча. 13 сом магазинде карыз болуп 20 сом бере турган болсок, бизге 7 сом кайрып берет жана бул өзүбүздүн акчабыз болот. Бул оң сан болгондуктан плюс белгисин жазсак да болот, же жазбай мындай эле 7 деп жазсак, бул дагы туура болуп эсептелинет. Демек эмне? Оң сандарда плюс белгисин жазуу сөзсүз эмес. Бирок терс сандар үчүн биз дайыма минус белгисин жазышыбыз керек. Кийинки мисал -17 -5 боло турган болсо, биздин башында бул -17 болуп турат. Демек бул эмне? Карыз. 17 сом карызыбыз болгон. Кийинки саныбыз дагы -5. Алдындагы белги минус. Демек бул дагы эмне? Карыз экен, бул дагы карыз. Башында 17 сом карызыбыз болгон. Андан кийин да 5 сом карыз ала турган болсок, жалпы 22. Бирок мунун баары карыз болгондуктан минус белгисин жазабыз. Кийинки мисалы -21 плюс 7 боло турган болсо, минус. Бул биздин карызыбыз. Ал эми бул плюс 7 болуп турат. Бул эмне? Өзүбүздүн чөнтөгүбүздөгү акча. Магазинде 21 сом карызыбыз болсо, ага 7 сом берсек өзүбүздүн акчаны, канча сом болот? 14 сом калат. Бирок бул дагы деле карыз. Биз баардык карызды төлөп бүткөн жокпуз. Демек бул минус болот. Мына ушундай достор, оң жана терс сандарды ушинтип оңой эле чыгарсак болот.